Салют. Кандайсыздар? Биздин сүйүктүү катталуучуларыбыз YouTube каналыбызда катталган угармандарыбыздын баарына салам. Эгерде сиз каттала элек болсоңуз, анда коңгуроону басыңыз дагы, бул нерсени оңдоп коюңуз, азыр эле катталыңыз. Жана биздин подкасттарды угуп, жагымдуу темаларды угуп, өзүнө керектүү маалыматтарды алып келе жаткан угармандарыбызга ыраазычылык айтабыз. Комментарий жазгандарга рахмат. Анан албетте жакындарыңызга дагы бөлүшүп койгонду унутпаңыздар, биз кубанычта болобуз. Чай кайнаган 10 мүнөт подкасты башталды. Жана бүгүн сиздер менен чогуу ушул 10 мүнөт аралыгында баштаган ишиңди аягына чыгар деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Баштаган ишиңди аягына чыгар. Мага аябай жакпайт да, ушул бир нерсенин башын баштап туруп, анан ташты аягына чыгарбай бүтүрүп койгон. Мисалы, мейли ал проект болсун, мейли ал үй жиноо болсун, мейли ал кара жумуш болсун, мейли ал сөз болсун. Эмне гана болбосун, анан улантам, анан кылам, анан бүтүрөм деген нерсе мага мындай менин бир кыжырымды келтирет да, жаман боло берем. Билбейм. Сизде кандай, ардактуу угарман, сиз да өзүңүз жөнүндө жазып коюңузчу. Кээ бир адамдарда болсо, мисалы жөнөкөй эле 2-3 иштин башын баштап туруп, анан мейли анан бүтүрүп коем, анан кылып коем, анан жасап коем дейт дагы. Буга мындай спокойно, тынч эле реакция кылат да. Анан убактысы болгондо баса жанагын баштабадым беле деп келет. Менин атам дагы ушундай киши да. Ал бир нерсени баштаса, аягына чыгармайын жаны тынбайт. Аягына чыгарып, ошол иштин результатын көрүп туруп, анан кийин деп эс алат да. Ооруп, кыйналып атса дагы ошону кылат баары бирчи. Сиздечи бир нерсени баштаган соң аягына чыгарган адат барбы? Негизи бул адаттын эмне кереги бар? Ылдый жакка комментарийге жообуңузду жазып коюңуз. Аны менен катар жеке жазам, кеңеш керек десеңиз, таанышкыңыз келсе, +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы жазып койгонду унутпаңыз. Канча ишти баштап акырына чыгарбай, жыйынтыгына жетпей таштап салдыңыз эле? Канча иш? Деги эле баштаган ишти соңуна чыгарыш керекпи? Же күтө турат, анан кылам деш керекпи? Эгерде бул тема сизге кызыктуу болсо, анда 10 мүнөттүк подкастты жакшылап тыңдаңыз. Кызыгы, суроонун кабыргасынан коелчу, эмне үчүн биз, достор, баштаган ишти бүтүрүшүбүз керек? Көрсө, эрки күчтүү жана өзүн көзөмөлдөй алган адамдар эрксиз адамдарга караганда алда канча бактылуураак келишет экен. Эрки күчтүүлөр. Жакын аралыктагы Чикаго университетинин немис жана америкалык окумуштууларынын жыйынтыгы мына ушундай болгон. Жана бул таң калыштуу эмес, анткени дал ушул сапат аларга баштаган ишти бүтүрүп, ийгиликке жеткенге жардам берип атпайбы? Бүткөн ишке таажы деп сонун айтылган, бүткөн ишке таажы. Ушундан улам эле билсе болот да, бүтүрүш керек экенинчи. Бул ийгиликтүү жыйынтык жаңы башталган жумуштун бүтүшү дегенди билдирет. Бирок белгилегим келип атканы, бул акылдуу, туура, жакшы ишти акырына чыгарыш керек да. Акылсыз ишти акырына чыгаруу демек акылсыздыктын квадраты дегенди билдирет. Баштаган ишти эгерде биз соңуна чыгарсак, анда эмне болот? Баардык баштаган ишти финалга чыгарыш керек. Ошондо гана ишиңиздин жыйынтыгынан толук рахат ала аласыз. Алдыга карай максатын көздөгөн жана умтулган адамдар кыйынчылыктарга эч нерсеге карабастан жумушун финалга чыгарып, бекем ден соолукпу, финансылык ийгиликпи же бактылуу үй бүлө болобу, сөзсүз көздөгөн максатына жетип ийгиликтүү болушат. Эгердечи, достор, ишти баштап туруп эле таштай берсек, чала бүтүрүп койсок, чалакайым болсок, анда эмне болот? Бул жөнүндө ойлонуп көрбөйлүбү? Эгерде биз ишти дайым баштап таштай берсек, ийгиликсиздиктин эң эле кеңири тараган себеби дал ушул нерсе. Тактап айтканда, биринчи эле кыйынчылыкта иштен баш тартып коюу. Көпчүлүк биринчи жолукканда эле болбой калса, анда койгон максаттары, бүт ою, бүт максаты мына ушунун баарынан баш тартканга даяр болот да, кыялынан баш тартканга. Миңдеген адамдардын тажрыйбасы бар да, тырышчаактын жоктугу бул көпчүлүктүн эң оорулуу точкасы экенин көрсөтөт. Караңызчы, тырышчаактык. Аябай сонун сапат, тырышчаактык. Баштаган ишти соңуна чыгарбай калтыруу адаты биздин пландарыбызды реализациялаганга жолдогуларын эстей жүрүш керек. Көбүнчө башка адамдар же кырдаал максатыбызга жеткенге жолтоо кылат деп туруп өзүбүздү актап коебуз да. Тигил болбогондо мен ушул ишти бүтүрмөкмүн. Эгерде могул ушундай жагдай болуп калбады, эгер ушул кырдаал болбогондо
деп өзүбүздү актап коебуз. Бирок көп учурдачы достор, адам өзү туура эмес же максатын көздөбөй иш кылып, анан өзүнө өзү жолтоо кылып коет экен. Кээде жашооңо, баскан жолуңа көз жүгүртүп, бир нерсе бүтпөй калгандай сезилгенин түшүнөсүң. Жана бул өтө кайгылуу. Албетте мындай абал психикалык көйгөйлөрдүн баардык түрүн алып келет. Бул депрессия жана ооруларды чакырат. Эмне кылыш керек? Эч кимге жана эч нерсеге сизди алагды кылышына жол бербеңиз. Баштаган долбоорду аягына чыгармайынча жаңы ишти баштабаңыз. Эгерде аткара албасаңыз, анда планды реализациялоодон толугу менен баш тартыңыз, бирок илинген абалда таштап салбаңыз. Оор жана көнүмүш иштерди колдон келсе эртең менен эле тынымсыз бүтүрүп салган жакшы. Анан жумуштан баягы алаксуу, кандай гана болбосун тапшырманы изилдегенге убакыт жана күч талап кылынат да. Ошондуктан бул нерсени аябаңыз, убакыт бөлүңүз. Күч талап кылат, күч жумшаңыз. Энергияны үнөмдөңүз. Жумушту дароо чоң бөлүктөр менен жасап салган жакшы. Берген убадаңызды аткарыңыз, же болбосо убада бербеңиз. Жумушту тез жасаңыз, чойбоңуз, чамдаңыз. Жумуш баш ооруга айланып, чарчап жибергенче, сизди чарчатып салганча аны жасап салган жакшы. Анан албетте тыккандыкка үйрөнүңүз. Ишти кийинкиге калтырбай калганда, кандай гана масштабтуу болбосун, баардык долбоорду аткара аласыз. Кайсы бир ишти баштаардан мурун жакшылап ойлонуңуз, баштаган соң аракет жумшап, энергия жана чечкиндүүлүк менен аткарыңыз. Ошондо ийгилигиңиз сиздин сыйлык болот. Мен сизге ишенем. Сиз баштаган ишиңизди сөзсүз аягына чыгарасыз деп ишенем. Кызык достор, негизичи ошол чалакайым деп коет эмеспи? Бул көбүн балдарга болсо түшүнүктүү. Ой, эми баланын иши чала да деп. Бирок ошол кичинекей кезден ата-эне ошого көңүл буруш керек го деп ойлойм да. Баланы мисалы оюнчугуңду алып барып кел десе, оюнчугун алып барган бойдон чектелип калат да. Жок, оюнчугун алып барып, ордуна салып, ал жагын иреттеп, анан кайтышы керек. Же болбосо балам колуңду жуу десе, барат да колду жууйт, чала полотенцага жузар чыгаарчы кетет. Жок балам, колду жуугандан кийин раковинаны артыңан тазалап кой. Анан кийин колду таза ачып, анан гана дастарканга кел. Караңызчы, бул баягы ата-эненин балага карата талабы го дейм. Канчалык талап жогору болсо, канчалык адам ушундай бир конкреттүү нерселерди талап кылса, адам ошондо гана өсө алат. Жана бул ишти чалагайым кылбай, аягына чейин бүтүрүү, аягына чейин чыгаруу бизде бала чактан кенедейибизден калыптана турган чоң сапаттардын бири. Жумушту баштап, аягына чыгарасызбы? Же жумушту баштап, орто жолдон таштап саласызбы? Же баштайын дегенде эле таштап саласызбы? Өзүңүздүн жеке пикириңизди, оюңузду ылдый жакка жазыңыз. Мисалы, үйдө баягы үй жыйнаш керек дегенде, үйдү толугу менен жыйнап бүтүрүп коюп, анан кийин бир жакка барбасаң, жумушуң калып, бир чийки нерсе калып калгандай болуп, тамак бышпай калган сыяктуу болуп, бир кыжалат боло бересиң, Жок, муну бүтүрүшүм керек. Же болбосо, могу жумушту кылыш керек дегенден кийин аны бүтүрүп салмайын, майын чыгармайынча тынч боло албайсың да. Качан иштин майын чыгарып салгандан кийин болду, сен бошсуң. Жасаган жумушуңан рахат алып күчүрө берсең болот. Албетте бул сонун сапат, анткени бизден тырышчаактыкты, бизден көрөгөчтүктү талап кылат, бизден убакыт тайм менеджментти туура колдонууну талап кылат жана бул нерсеге үйрөтөт. Ошондуктан мен дагы угармандарыбызды катал учурабызды чакырат элем. Сиз дагы ишти баштаган соң аягына чыгарганды адат кылып алыңыз. Достор, коштошобуз баарыңыздар менен. Ошондуктан коштошоор алдында сиздерди дагы бир ирет Алкитап Чекит медиа сайтынан чакыргым келет. Биз менен жакындан таанышып, керектүү маалыматтардын баардыгын ошол жактан таба аласыз. Алкитап Чекит медиа сайтында курстар бар, сонун маалыматтар, видеолор бар. Ошондуктан катталганды унутпаңыз. Жана суроолор бар болсо, +1 301 760 60 70 сандарына жазыңыз, чалыңыз. Ошону менен катар эле достор, ылдый жакыдагы комментарий кылып жазсаңыз болот. Жаңы адаттарга үйрөнгүңүз келеби? Пайдалуу адаттарга үйрөнгүңүз келеби? Анда биз менен чогуу болуңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.